Assalamu alaikum урматтуу достор. Мына үй мамлекеттик ипотекалык компаниянын Ошто курган үйү. Токторбаев мырзанын компаниялары курган, ошого аффилированный строй материалдардын бардыгы ошол жактан келген. Мына жерде таштар, жана сары таш деп коет. Булар негизи көк болчу экен. Анан келгенде үстүн бүт немелери чыгып, жанагындай кусуп баштаганда, мына көрүңөрбү, агарып кеткен да. Сапатсыз таштарды алып келип туруп, бааларын канчадан алып келген. Эми муну жанагы счетный палата иликтеп чыгып эле таппаса, тетиги көрдүңөрбү, тетиги таштар өңдөрү бир кылка болбой көгөрүп кеткен. Алардын кебетеси кандай болуп калган эсиңердеби? Жанагы илгери Усубалиевдин убагында курулган, Советтер Союзунун убагында курулган мамлекеттик имараттардагы жанагындай сары таштар бар эле го. Ошолор көп жылдан кийин өңдөрү ушундай болгон да. А мынау үйлөрдүн курулганына 1 жыл боло элек. Жаңы курулуп бүттү. Анан мынау жерин мындай карасаңар, бүт өңдөрү ар түрлүү болуп кеткен, кусуп жиберген. Себеби дегенде, бул үй мынау сары таштар ким чыгарат экен дебейсиңерби? Өткөндө мен жана эшигин алдына барганда лакылдап кыйкырып, мен телефонумду жулмалап аткан Казыбек Ташиев деген кадимки Камчыбек Ташиевдин бир тууган инисин чыгарат экен ушул таштарды. Жердин тереңинен казып алып чыгаргандыктан ал жанагындай көгөрүп кеткен таштар экен да, сапатсыз таштар экен. Муну эми адистер түшүндүрүп беришти мага. Ошондой сапатсыз таштар болгондуктан анан мындай өңдөрү ар түрдүү болуп кетти. А негизи жанагы сары таштарда көп мындай Бишкекте жанагындай заңгыраган үйлөрдө курулган, коюп аткан сары таштар, алар сапаттуу болгондуктан алар өңүн дагы, түсүн дагы, сапатын дагы жоготпойт. А бул жанагы Казыбек Ташиев деген шүмшүк өзүнүн немесин тиги пихать этип, агасы аркылуу, Токторбаев аркылуу, булардын баары жакын, мындай жакын адамдар да. Токторбаев Ташиевдин классташы, айылдашы, досу. Анан кийин булар ушундай үйлөрдү курганда, ушундай строй материалдардын баарын пайдаланып, анан ушундай кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган Токторбаев. Анан ошол Ташиевдин инисинин чала сапатта чыгарылган мындай таштарын алып туруп, киктин үйлөрүнө чаптаган. Мунун баардыгын счетный палата иликтеп чыгып, канчадан алды, сапаты кандай, баасы кандай, төп келеби, базар баасына төп келеби, ушунун баарын иликтеп чыгыш керек. Кыскасы, коррупциялык кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган иштер толтура экен. Бул чекеси гана.